Барыңарга салам. Кимге жазылганыңды айтсаң, сенин ким экениңди айтам. YouTube күлкүлүү видеолорду жана жылдыздардын интервьюларын гана көрө турган аянтчадан өзүн өнүктүрүүчү жана жөндөмдөрдү машыктыруучу платформага айланган. Коронавирус пандемиясынын учурунда билим берүүчү кызматтарга болгон кызыкчылык өстү. Өзүнүн жөндөмдөрүн өнүктүрүү эч качан кеч эмес. Ал эми карантиндин убагында бул пайдалуу убакыт өткөрүү болуп саналат. Ал сиздин перспективаңызга пайда гана алып келет. YouTube каналынын жардамы менен өзүн өнүктүрүүчү 5 багытты карманып жүр. Билим берүү. Курчап турган дүйнөнү таануу жана жаңы нерселерди окуп үйрөнүүгө болгон ыкмалар өтө көп. Баарынан жөнөкөйлөрүнүн бири мен мурда айтып кеткендей YouTube каналынан акысыз билим берүүчү роликтерди көрүү. Пост илим. Бул абдан популярдуу канал. Анда ар кандай окумуштуулар, илимий кызматкерлер көп учурда белгисиз нерселер туурасында, айрым учурда белгилүү нерселер туурасында айтып беришет. Эгерде сизге адамдын эс тутуму кандай иштегени кызык болсо, уйкунун бузулушу сыяктуу темалар кызыктуу болсо, же сиз физикага кызыксаңыз жана кванттык дүйнөдө бөлүкчөлөрдүн кыймылы туурасында билгиңиз келсе, бул канал сиз үчүн. Тарых каналы бизди адам эволюциясы менен абдан ачык, кызыктуу жана дүйнө таанымын арттыруу менен тааныштырат. Анда байыркы маданияттан жана өткөн замандагы улуу ачылыштардан баштап, азыркы учурдун сырларына чейин, ошондой эле улуу согуштарды жана жеңиштерди, улуу адамдарды, улуу сүйүүнү жана чыккынчылыкты айтып берет. Мунун баары тарыхты кызыктуу кылат жана өзүнө тартат. Ирина Ши полиглоттор мектеби. YouTube каналынын дагы бир талашсыз артыкчылыктарынын бири бул тилдерди үйрөтүү. Алар өтө көп, бирок мен Ирина Шинин каналын сунуштагым келет. Бул канал полиглоттордун мектеби болуп саналгандыгы менен белгилүү. Видеону көрүп туруп сиз дароо бир нече чет тилдерди үйрөнө аласыз. Англис, немис, испан, италия жана француз. Кыскача видеолор жана автордун харизматикалык баяндоосу тилди жеңил үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк берет. Психология. Азыр психология абдан керектүү илим жана улам көп адамдар аны иш жүзүндө колдонууга аракет кылышат. Өзүнө кантип ишенимдүү болуу, баарлашуу билгичтиги, жакындарың менен шайкеш мамилелерди кармап туруу. Мунун баарын психология аркылуу билип алса болот. Харизманын искусствосу бул Харизма on Command популярдуу америкалык блогунун расмий котормолору менен канал. Бул блог сиздин ички түзмөктөрдү өнүктүрүүгө, өзүңө ишенимдүү болууга жана бүт дүйнөгө өз потенциалыңды ачууга мүмкүнчүлүк берет. Чарли Хупер бир гана сүйлөмө видеолорду жасабайт, бирок анын видеолору өтө кызыктуу жана өзүнө тартат. Ал ишараттардын тилин жана менталдык лайфхактардын тилин түшүндүрүп берет. Бул эч кимди кайдыгер калтырбайт. Анастейша Кей. Канал өзүн өнүктүрүү үчүн пайдалуу маалыматы менен Пандоранын ящиги. Автор нейробиологияны жана психологияны изилдейт. Ошондуктан көпчүлүгү мээ тууралуу билимдин призмасы аркылуу берилет. Каналдын негизги темалары булар. Маалыматты кантип жакшы эстеп калуу керек, жумушту кантип табуу керек жана маектешүүдөн ийгиликтүү өтүү. Өз убагында мекеме туурасында кеңештер, кантип жалкоолукту жеңүү керек. Тайм менеджер боюнча лайфхактар, пайдалуу адаттарды өнүктүрүү жана мээнин иши туурасында аңгемелер. Ден соолук. Биз көп учурда абдан катуу иштейбиз. Бул организм үчүн абдан зыян. Дени сак жашоо образы өз денеңизге жана акылыңызга сизге баары бир эмес экенин көргөзүүнүн мыкты ыкмасы. Бул учурда сизге I Love Super Sport каналы жардам берет. Бул каналда сиз туура жана ден соолук үчүн коопсуз чуркаганды үйрөнөсүз. Ошондой эле сиз бул жерден фитнес боюнча пайдалуу кеңештерди, көнүгүүлөр комплексин, спорттук эксперттердин, профессионалдык спортчулардын жана дарыгерлердин лекцияларын таба аласыз. Бул YouTube каналынан физикалык практиктерди табууга болот. Бирок менталдык туурасында айтчулар аз. Ошол эле учурда бул өзүн өнүктүрүү жана өзүн андан ары жакшыртуу үчүн пайдасы кем эмес. Медитация сабактары каналында автор өзү жана курчап турган дүйнө менен шайкештикке келүүнү үйрөтөт. Бизнес. Ишкерлердин көпчүлүгү блогерлер болсо жана өзүнө жазылгандарына өз тажрыйбалары, жашоостон алынган окуялар жана ийгиликтүү адамдар менен интервьюларды бөлүшөт. Менин көз карашымдан алганда бизнес туурасында бир топ кызыктуу каналдар менен бөлүшөт. Бизнес жаштык каналы атаандаштыкка кирбейт. Бул балдар магнит сыяктуу өз катарына улам жаңы ишкерлерди тартып турат. Каналдын түзүүчүлөрүнүн акыл топтоо үчүн алардын коомчулугуна кирүү милдеттүү эмес. Ага жазылуу жана жаңы роликтерди көрүү гана жетиштүү. Каналда түшүндүрмөлөр, мастер-класстар, чыныгы кейстер, шыктандыруучу мисалдар, ошондой эле техниктер жана ал боюнча нускамалар, бардык бизнестеги кирешеден пайыздарды алуу жана бизнести кантип туура таңгактоо жана башкалар бар. Трансформатор. Автор 28 жаштагы бизнесмен. Ал өзүнүн 1-миллионун 23 жашында тапкан. Канал кыска мөөнөттүн ичинде бизнес текчедеги лидердик позицияларды жеңип алган. Белгилүү ишкерлер менен интервью, дүйнөлүк аты таанымал компаниялардын ийгиликтерин түзүүчү изилдөөлөр, бизнести жүргүзүү боюнча пайдалуу кеңештер, бул өнүгүүгө багытталгандар үчүн шыктандыруучу тандоолор. Чыгармачылык. Албетте билим берүү, спорт жана бизнес бул биздин жашообуздагы абдан маанилүү аспекттер. Бирок чыгармачылык туурасында дагы унутпоо керек.
Анткени оор жумуш күнүнөн кийин салып, өзүңдү жана айланадагылардын көңүлүн көтөрүү керек. Гитарада ойноо, урма аспаптарда жана фортепиано боюнча видео сабактарды табуу татаал эмес. Анткени алар жүздөп саналат. Жеке мен үчүн YouTube каналында вокалга үйрөнүүгө жана өз ырым менен душтардап, кошуналарды тажатпай турганды үйрөнүү абдан чоң ачылыш болду. Мындай каналдардын бири болуп Эрик Арсенов болуп саналат. Анда чыгывырдаган вокалист вокалдын, оюндун негиздери, үндү жакшыртуу негиздери менен бөлүшөт. Сабактар англис тилинде жүргүзүлөт. Бул тилди үйрөнүү үчүн стимул болуп саналат. Ошондой эле вокал боюнча орус тилинде да сабактар бар. Канал вокалдык дзен, вокал сабактары деп аталат. Каналдын автору ар бир адам ырдай алат деген ишенимде. Сабактардын тематикасы: үндү коюу, туура ырчылык дем алуу, кыймылдап ырдоо, кантип жылдыз болуу керек жана башкалар. Дагы бир пайдалуу жана кызыктуу убакыт өткөрүү болуп сүрөт тартуу саналат. Сүрөт тартуу башкалардан сырткары башты ар кандай ашыкча ойлордон тазалайт жана тынчтандырат. Ал эми бул биздин учурда абдан маанилүү. Эгерде сиз сүрөт тартууну билбесеңиз же билсеңиз жана аны жакшы кылгыңыз келсе, анда сүрөт тартуу азбукасы каналы жардамга келет. Каналдын түзүүчүсү портреттерди тартуу боюнча сабактарды, көркөм материалдардын баяндарын, 3D сүрөт тартуу жана этаптык мастер-класстарды жайгаштырат. Бардык ол канал 6 бөлүмдөн турат. Сүрөт тартуу техникасы, нускама, конкреттүү сүрөттү кантип тартуу, арт кеңештер жана сүрөтчүлөр үчүн айрым кеңештер сүрөттөлгөн. Каналда миллиондон ашык жазылган адамдар бар. Бул демек ал жактан өзүңүз үчүн көп пайдалуу нерселерди таба аласыз. Мыктылыктын чеги жок деген сөз бар эмеспи? Ошондуктан мен сиздерди өзүн-өзү өнүктүрүүнүн бул 5 багытына убакытты көбүрөөк бөлүүгө чакырам. Азыр болсо сиздин бул тематика боюнча баарынан жакшы көргөн каналыңыз кайсыл экенин комментарийге жазып коюңуз. Кош болуңуздар жана өзүңүздү издөөгө ийгилик каалайбыз. Аривидерчи.